Белгилей кетсек, буга чейин Экотехкөзөмөл кызматы тарабынан түшүндүрүү жана эскертүү иштери байма-бай жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө мыйзам талаптарын атайлап бузгандарга карата көзөмөл күчөтүлүп, мыйзам чегинде катаал чаралар көрүлүүдө. Эрежелерди бузгандарга айып пул 5500 сомдон башталып 20 000 сомго чейин болот. Май айынын майрамдардан баштап эле биз ушундай эскертүү түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Мына массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн атайын ээрчитип келип, чогуу мына бир нече ирет профилактикалык түшүндүрүү алдын алуу иштери жүргүзүлгөн. Ага карабай ушундай тилекке каршы ушундай жат көрүнүштөр кайталанып атат. Эми биз бул иштерге чараларды көрбөсөк болбойт. Себеп дегенде бул боюнча мына өлкө башчыбызынын дагы атайын жарлыктары бар, указдары бар. Ошолордун негизинде биз мындай экологиялык коопсуздукту камсыздоо максатында иштерди жүргүзүшүбүз керек. Бул бүгүн эле чыгып келген жок. Мына өлкө башчыбыз дайыма өзүнүн кайрылууларында айтып келет, жаратылышты сактайлы, айылына чөйрөнү булгабайлы деп айтып келет да. Бул буга чейин деле айтылып түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келген.